Саламатсыңар, урматтуу журналисттер. Мына биз бүгүн кайрадан силер менен Манас романы жөнүндө кетти улатканы чогулдук. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Отозбактын вариантын негизинде Манас эпосу боюнча 5 томдуу Кара сөзтүрүндө роман жазганмын. Мына көз алдыңарда турат. Китептерим 5 томдуу роман чыгарып, мен алардын бүт баарын республиканын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынан текшерүүдөн өткөргөнмүн. Ошондон кийин бул китептер орто мектептерде кыргыз адабияты программасына Манасты окуу үйрөнүүнү кошумча окуу куралы катары киргизилди. Ошондон кийин мен бул романымды дагы көбүрөөк элге жайылтуу үчүн мунун негизинде атайын 8 жана 11 класстар үчүн жумушчу дептерлерди түздүм. Алар дагы мектеп программасына киргизилди. Андан кийин мен бул китебимди бүт дүйнө жүзүнө жайылтуу максатында анын романымды орус тилине котордум. Себебиңер билесиңер, кыргыз тилин дүйнө жүзүндө анча эле көп адам билбейт. Орус тилин билген, түшүнгөндөр 500 миллионго жакын эл бар. Ошон үчүн мен романымды орус тилине которуп, аны дагы билим берүү академиясынан текшерүүдөн өткөзүп, ал дагы мектептердин программасына кошулду. Ошондон кийин бул багытта дагы бир кадам таштап, мен атайын интернет сайт ачтым. roman-epos.com деген атайын сайтты ачып туруп, китептеримдин орусча жана кыргызча варианттарын экөөнү тең ушул сайтка койдум. Ким кааласа ушул сайттан бул китептерди электрондук түрдө сатып алса болот. Ал эми китептин кагаз түрүндөгү мындай китептерди китеп дүкөндөрүнөн же менден сатып алсалар болот. Мындан кийин мен Манасты дагы мындан да көбүрөөк кантип жайылтса болот деп, анан ушул YouTube каналды ачууга бел байладым. Азыркы учурда мен Манас боюнча күн сайын кыргыз жана орус тилдеринде ушундай көрсөтүүлөрдү алып барып жатам. Жана Манас жөнүндө түшүнүк бергенден кийин өзүмдүн романымды окуп берип жатам. Романды дагы жайылтыш үчүн мен азыр ушул YouTube'дун орус тилдүү версиясында 27 тилде субтитрлерди кошуп чыгардым. Ал англис, кытай жана башка эң көп тараган тилдерде болду. Ошондуктан мен силерден суранар элем, эгерде силер ушул Манастын жайылышына дүйнө жүзү боюнча биздин улуу бабабыздын эркектеринин белгилүү болушуна көмөктөшөбүз десеңер, ушул видео тууралуу өзүңөрдүн туугандарыңарга, тааныш билиштериңерге, чет элдеги досторуңарга баарын айтсаңар, алар ушул передачаларды көрүүлөрдү, көрсөтүүлөрдү көрүштү, субтитр менен окушту. Ал эми мына китептерди болсо кааласаңар силер өзүңөрдүн окуган мектептериңерге сатып алып белек кылгыла, жакшы көргөн абаларыңарга, энелериңерге, эжелериңерге белек кылгыла, өзүңөрдүн айылдык китепканаларга белек кылгыла, башка жетимдер үйүнө, балдар үйүнө, кары картаңдар үйлөрүнө
Бұл кітепті сіздер белек қылып берсеңер, ойлаймын, барлығы сіздерге разы болады. Жана сіздер бұнымен Манасты жайылтуға өзіңердің салымыңарды қосқан боласыңар. Мына мен қысқаша айтайын дегенім үшін, эми биз силер менен кайрадан Манас эпосун окууну, Манас романын окууну улантабыз. Биз өткөн жолу Манасты кармап алганга аракеттенген душмандардан кутултуу үчүн Жакып өзүнүн үйүнө бүт аялдаштарын топтогон эпизодго келип ошол жерге баяндашты бүткөн элек. Азыр мен романдын басын окуп берейин. Bir saatten keyin Жакыптын боз үйүнүн жанына чакырылган аялдаштардын баары келишти. Урматтуу калайык журт, кайрылдаларга Жакып. Өзүңөр билгендей, балам Манас өтө курч чыгып, элдин таламын талашып, азамат болду. Анын элдиктери душмандарыбызга жакпай, кабары кызылчокту көп ойлоп Кытайга угулуптур. Алар баламды күчкө толо деп кезинде жок кылууга бел байлашыптыр. Муну сага ким айтты? Суроо таштагы жерге чүйт түкүргөн Акбалта. Балким бул ушак айыл сөз болбосун. Ошондой болсо кана эле оор үшкүрүндө Жакып. Тилекке каршы бул ушак эмес, Манасты өлтүрүүгө аттанып чыккан Кытайларга мен өзүм кокусунан жолугуп калдым. Алардын айтымында Кытайдын Хан Эсен хан баламды өлтүрүүгө буйрук бериптир. Манас тирүү болсо Кытайларга тынчтык болбойт экен. Жакыптын сөздөрүнөн кийин кулак кескендей жымжыктык өкүм сүрдү. Эми эмне кылабыз? Тынчтыкты буздундун өчө түшкөн Акбалта. Биз Манасты сөзсүз сактап калышыбыз керек. Ал эр жетип күчкө толсо, намысыбызды коргоп, душмандарыбызды жеңип, алардан эзелдикке күйүз алып берет. Бул боюнча кимдин кандай ою бар? Эч ким чыкпаганын көргөн Жакып башындагы калпагын колуна алып, элге кайрылды. Калайык журт, деди ал. Кытайлар бизге катуу кекелиптир. Эми алар баламды жок кылмайынча тынчышпай, кайра бизге асыла берет. Аларды алдуу үчүн Манастын ордуна башка бир баланы берсек, кандай болот? Мен мындай адамга каалашынча мал да, акча да берет элем. Жакып отургандарга үмүттүү караганда, баары баланча деп айта албай, бири-бирин тиктей албай, унчукпай калышты. Ичтеринин көпчүлүгү Жакыптын бул оюн жактырышпады. Манасты аман сактап калуу керектигин түшүнгөнү менен өз баласын курмандыкка чалууга эч кимдин көзү кыйбады. Бирок мунун элдин арасында бетке айтып, өзүнчүл аттангандан коркуп, бирөө лам дей албады. Сасык тумоо болуп, күн жылуу болгонуна карабастан, кызыл төө чепкенин умтулан отурган бай гана Жакыпка тайманбастан оюн ачык айтты. Бай биче менен бай Жакып ачуулуу сүйлөдү ал. Силер кандай акбакчансыңар? Баласын малга, акчага ким берет? Айбандай болгон сөзүңө ким көнөт? Мен азыркы кыйын абалдан кантип чыгуу жөнүндө өзүмдүн сунушумду эле айттым. Актана баштады Жакып. Сени эмнеге абалды кыйын деп жатасың? Кыжылдана карады Агабай. Эмне, чылаңдан чыккан жол барбы? Чырмап келип бул жерде камап жаткан кол барбы? Же курчап келип айылды урап жаткан жоо барбы? Жок, кысыла жооп берди Жакып. Анда эмнеге дөйдөрөп жатасың? Эсиңдеби? 6500 колу менен Исқара бизге келген эле. Эсимде, Манасылардын баары такылап кыйратты. Туурабы? Туура. Туура болсо эмнеге өзүнчө кыйналып жатасың? Капа болбогу менен. Бирок сен мааниси жок, жаман киши экенсиң, деп бай Жакыпка нааразы болуп жүзүн терс бурду. Аксакалдын сөзүн колдоп чогулгандар уудуу боло түшкөндө, чыйырдын ызасына чыдабай, акчоолугунун учун тиштеп, оздоп ыйлап жиберди. Мен араң бир бала туулсам, тегеректегилердин баары ага асылып жатышат, деп шолоктоду ал. Бул азап качан басылат?
Баарын сарсанага салып бенесине жаткан Манас бул мезгилде телегеге тегиз болуп, уурда көңүл ачып жүргөн. Ала деген 3 аралга барып, кийин Талдуу суу өзөнүнө бет алды. Сапарга чыкканда 7 күн болгондо Манасты коштогон 7 жигит 6 бөрү, 10 түлкү, 2 бугу, 3 кулжаны атып алды. Кечинде атып алган олжосун бышырып жеп, жигиттер эс алганын жатышты. Эртеси күнү жерге жарык түшө баштаган мезгилде Манас эч кимди ойготпостон жалгыз курбук кумга жөнөдү. Күн чыккандай оңгон жигиттер Манасты таппай калышты. Анын адашып кеткенин, жайылып кайтып кеткенин билбей, алар башчысын издеп жөнөштү. Манас болсо бул мезгилде курбук кумга жетип, кырга чыгып, айлананы суктана карап жатты. Курбук кум улуу суу болуп, анда кулжалар жайынып, кайын, терек, тал, жыш өсүп турат. Келген жерине көз чаптырган Баатыр капысынан суунун жээгиндеги чертик койдон жолдоштору чыгып келе жатканын көрдү. Улар мында жүргөн турбайбы деп Манас сүйүнгөн бойдон аккуланып аларга карай багыттады. Демейде куштай учкан ат эмнегедир үркүп, кадам баспай качып туруп алды. Буга эмне болгон? Таң калды Манас. Неден үркөт бул добуз? Баатыр тегерекке көз салса, асты жагындагы аралда чоңдугу өгүздөй, төшү жакжайыңкы, башы чоң казандай, куйруктуу, канаттуу, башында мүйүзү бар жып-жыламач санталак туруптур. Ал көбөгө чыгып, бир кыйкырык салганда, анысы 5 күндүк жерге угулуп, 714 кулжа жыгылып, тырк этпей жан берди. Бул эмне деген шумдук? Ачуусу келди Манастын. Өмүрүмдө мындай жанды көргөн эмесмин. Ал адамбы, айбанбы, айырмасы жок, залым экен. Аш кыйкырыкты салып, ушунча кулжанын абалына калды. Эгерде азыр аны тим койсом, үнү менен айланасында жаныбарлардын түбүнө жетет. Баардык жаныбарлар кырылганча бул жермоктун өзүнүн өлгөнү жакшы. Мен уну атып таштайын деп Баатыр колунун астында жүргөн ак керден мытын алды. Көк милтени түтөтүп, алдындагы айбандын өпкөсүн тушу деп көкүрөк атканда, айбан жерге сулап түшүп жан берди. Манас өлүктүн жанына басып келип, кылычы менен аны экиге бөлүп салды. Ушул учурда анын жанына мылтык кармаган жигиттери чаап келди. Аман эсен келдиңерби? Жылмайдыларга Манас. Манас, кайда кетип калдың? Биз сени араң таптык. Дайыныңды айтып койсоң болбойт беле деп жигиттер ага нааразы болуп карашты. Мени кечирип койгула, кактана жооп берди Баатыр. Эртең менен жолго чыгып жатканда силер аябай татып уктап жаткан элеңер. Уйкуңарды бузбайын деп эч кимди ойготподум. Ушул жерге келип, аябай кызык окуяга туш болдум. Бул жаткан жаныбардын кыйкырыгынан жүздөгөн кулжалар мүлк кеткенин көрдүңөрбү? Ооба, силер азыр айылга чапкыла, буйрук берди Манас жигиттерине. Баарына аркары жок кулжалар өлүптүк деп кабар бергиле. Айылдыктар ат, төө, өгүздөн арбын алып келип, өлгөн кулжалардын эти сасып кетелекти союп, жүктөп кетишти. Жигиттер буйрукту аткарып, суунун боюна 2000 адамды ээрчитип келишти. Өлгөн кулжаларды этин жүктөп, баары ыраазы болуп кайра айылына кайтышты. Ошол суунун аягынын аты ошондон бери кулжа деп аталып калыптыр. Эл кулжалардын этин бөлүштүрүп жүргөндө, ал жерге Манасты издеп жүргөн 11 Кытай келип калды. Бул эмне деген ызы-чуу деп таң калды сакал буруктары өсүп, тоолордун арасында узак жолдон жүдөй түшкөн Бакбурчун. Анын суроосуна жооп бергенде айылдыктар Манас, Манас деп чуулдап калышты. Кытайлар эч кимге билдирбей, акырын көз салышып, Манастын ким экенин билишти. Асмандан издегенибиз жерден табылды, кубана кайрылды жолдошторуна Бакбурчун. Издеген Манасыбыз ушул жерде экен. Аны ушунча көп элдин көзүнчө ажыратып кете албайбыз.
Ошондуктан эл тарагандан кийин Манасты кармап Кытайга алып кетели. Баары бул сунушка макул болушту. Элдин аягы суюлганда Бакбурчун чачынан баштап тырмагынын учуна чейин куралдалган жоокерлери менен Манастын жанына атчан бастырып келди. Манас деген сен болосуңбу? Сүрдүү сурады Бакбурчун. Ооба, силер кимсиңер? Таңдануу менен карап чоочун кишилерге Манас. Сенин атаң Жакыппы? Аны сураса жооп бербей, дагы сурады Кытай. Ооба, ого өтө таң калды Манас. Биз Кытайдын каны эсен кандын жайсаңдарыбыз, каадагы жооп берди Бакбурчун. Анын буйругу боюнча сени жана атаң Жакыпты Кытайга алып кетебиз. Эмне үчүн? Силер каканчын үчүн коркунучтуу адамсыңар. Ошондуктан биз менен кошо кетесиңер. Баса атаң кайда? Биз аны да ала кетишибиз керек. Атам сурады, эмне кыласыңар? Нааразы болду Манас. Атам экөөбүз эч кимге жамандык кылбаган момун адамдарбыз. Башка бирөөлөр мага ушундай мамиле кылса, кантип жооп берүүнү өзүм билет элем. Бирок силер эсен кандын адамдар экенсиңер. Ошондуктан силерди атама алып барайын. Аны көргөндөн кийин катуу жаңылышканыңарды түшүнөсүңөр. Ошондо силерге кылган катаңар үчүн толбой айттырам. Жүргүлөр мени менен деп Манас Кытайларды айылына алып барды. Үйүнө баргандан кийин Манас конокторду жайлаштырып, жигиттердин бирин атасына жиберди. Ал жакка барып, баласын чакыргын билдирди. Кытайлыктар баламды кармап алган турбайбы деп абышкан жүрөгү оозуна тыгылды. Ал мени ийми анык барекетке салыптыр. Коркконунан Кудайга наалып ыйлаган Жакып айылынын баарын жыйнап Манастын алдына барууну чечти. Актан Манасым бар болсо мени кор кылбайт деп кайраптанды Жакып. Ал Кытайларга намысты бере койбос. Бул учурда Кытайлар өздөрүн корстон болуп турган эле. Эсен кандын буйругун аткардык, сүйүнүп жатыштылар. Табылбай жүргөн Манасты кармап алдык. Эми атасы Жакыпты тапсак, ханыбыздын алдында жүзүбүз жарык болот. Жакып баштаган айылдыктар Манастын алдына келгенде Бакбурчун ага суроолуп карады. Булар кимдер? Менин айылдаштарым. Атаң Жакыпты мага көрсөтчү. Атам могул киши. Манас колу менен айылдыктардын алдыңкы катарында турган Жакыпты көрсөттү. Бакбурчун абышканды дароо таанып, ачуусуна чыдабай титиреп кетти. Жакып сен белең айгайды салдыктай. Эмне үчүн бизди тетире жолго салдың? Каппаш шал. Жакып эмне деп жооп беришин билбей, коркконунан бүжүрөп, унчукпай туруп калды. Сен эсен кандын анык душман экенсиң. Кыйкырдоого өтөр ачуусу келген Бакбурчун. Анын буйругун аткарганга жардам бергендин ордуна бизди алдадың. Сенин айыңдан жериңдин шартын билбей, тоо таштар алап, биздей кыйналдык. Жигиттер, мунун башына тери кийгизип байлап салгыла. Баштын буйругун аткаруу үчүн 4 жигит абышканын жанына даярдык менен чуркап келишти. Токтогула баатырлар. Шашып кеткен Жакып аларга жалоорой карады. Эгерде күнөөм болсо, күндөөңдү мага камдагыла. Эгерде бирок биздин элди аз көрүп, болсоңарды кас көрүп, үйдө убалга калбагыла. Кытайлар анын сөзүн чымын чыкканча алып көрбөй, ага жапырт жабылышты. Бул эмне кылганыңар? Нааразы болду Манас. Карыган кишиге эмнеге асып жатасыңар? Кандай киши болсоңор эле көрүнгөндү кармап айлай бересиңер. Обу жок, бул жолуңар токтоткула. Сен кандай кыйынсың гана баксың, бакырдага Бакбурчун. Көрсөң мунун эртемсингени. Калпчы арамзат атасына болушат эмиш. Кана жигиттер, бул сасыган мурутту атасына кошо байлады. Бакбурчундун сөзүн эки кылбай, 4 ай Манаска асылды. Сыйыңарды билбеген кандай акмаксыңар? Атамды байлатып коюп, унчукпай карап турчун. Мен эмес деп баатырдын сөзүнөн жалы көзүнөн жалын чыкты. Өзүнө асылган Кытайлардын бирин Манас оң колдон, экинчисин сол колдон, үчүнчүсүн даалыдан, төртүнчүсүн жакадан алып, көйнөктөй жерип көтөрүп жерге урду. Курнамыз калдырган калган 7 Кытай ага жабылып, кол салышты.
Ошондо Манас алардын экөөсүн жерге көтөрө чапканда анын алдында 6 Кытай тыгырчылап ордунан тура албай жатып калышты. Калган 5 Кытай асылганда Баатыр экөөнү кармап, жанында турган экөөсү турганда баарын сууп жерге кулашты. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Силер менен дагы кайрадан жолугушканча саламатта болгула, кош болуңар.